Кыргызстан эли президенттик башкаруу формасын тандагандан кийин жаңы конституциялык долбоор жазылып, башкы мамлекеттик структуралардын ыйгарым укуктары өзгөрдү. Аткаруу бийлиги эми толугу менен президенттин алдына өттү. Негизи эле жаңы баш мыйзамда аткаруу бийлигине кандай укуктар берилген көз чаптырып көрөлү. Аткаруу бийлигин президент ишке ашырат. Министрлер кабинетинин түзүмүн жана курамын президент аныктайт. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрация башчысы. Президент аткаруу бийлигинин ишин тескейт. Министрлер кабинетинин жана аткаруу бийлигинин иш жыйынтыктарына керт башы менен жооп берет. Министрлер кабинетине жана ага баш ийген органдарга тапшырма берет. Алардын аткарылышын көзөмөлдөйт. Министрлер кабинети жана ага баш ийген органдардын актыларын жокко чыгарат. Министрлер кабинетинин түзүмүн жана курамын президент аныктайт. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү отставкага кетүү жөнүндө өтүнүч берүүгө укуктуу. Отставка президент тарабынан кабыл алынат же четке кагылат. Мындан ары облус башчылары президентке баш ийет. Ага ылайык президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү өзү жетектеген аймакта президент аныктаган мамлекеттин ички жана тышкы саясатын ишке ашырат. Атап айтканда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана укук коргоо органдарынын ишин тескейт. Мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүнүн жана мекемелердин жетекчилерин кызмат ордунан четтетүү жана бошотуу боюнча сунуштарды киргизе алат. Бир сөз менен айтканда, ыйгарым укуктуу өкүл облустун башкы кызмат адамына айланды. Жаңы кабыл алынган баш мыйзамга ылайык мамлекет башчы эми акимдерди өзү дайындап бошотуп калды. Буга чейин бул укук өкмөт башчыда болгон. Жаңы конституцияда министрлер кабинетинин жогорку кеңеш алдындагы отчет берүүсү жөнүндө жоо жок. Министрлер кабинети президенттин алдында гана жооп берет. Министрлер кабинети менен жогорку кеңештин өз ара ишмердүүлүгүнөн көптөгөн механизмдер алынып салынган. Мисалы, премьер-министрге ишеним көрсөтпөө укугу жок. Жогорку кеңеш өкмөттүн курамына жана түзүмүнө таасирин тийгизе албайт. Анан бардык эле маселеге өкмөт күнөөлүү, туура, өкмөт ошону чечиш керек. Бирок кадр маселеде мен ачык кайрылып коеюн анда, кийлигишпесин анда бизге. Жоопкерчилик берип атасыңарбы? Кийлигишпесин анда эч ким. Мен ачык айтып коеюн ушу микрофондон. Эл да уксун ушуну. Урматтуу жетекчилер, урматтуу могу жерде аткаруу бийлиги отурат, урматтуу депутаттар отурат. Кадр маселеде ошо ачык айтканда таарынычтар ошодон болот атпайбы? Субъективдүү бул жерде маселелер бар да, мен ачык айтып коеюн. Парламенттин депутаты Сайдулла Нышанов мамлекеттик башкаруунун эки тизгин бир жылбыры бир адамга өткөнүнүн оң жана терс жактарына токтолду. Дүйнөдө бир колго өткөн бийлик бул бир топ коркунучтуу, жакшы жагы бар. Жакшы жагы бул эгер бай, ошол эле алтынга, ошол эле нефтиге, газга бай өлкөлөргө бийликтин бир колго өткөнү тартипти, баягы чечимдердин тез кабыл алганын алып келет. Ал эми бизге окшогон экономикасы мындай кыйналып турган өлкөлөргө bunday model bir top korkunçtuğurak. Sebebi Kırgızlarda aytkan, kengешip kesken barmak orubayt degende çoğulup çeçkenimiz jakşı olmak. Biroq el prezidentlik biylикте bir kolgo top berdi. Azır çeçimlerdi ошол кабинет министров. Негизи эле министрдин өзү чечим кабыл алыш үчүн сөз президентке кириш керек. Жалгыз президент бардыгына убактысы жетпейт. Баягы толук кандуу талкуулап, маңызына чейин билип, ичине чейин баягы жакшы жагын, жаман жактарын көргөнгө убактысы жетпейт да. Ал эми саясатталдоочулар аткаруу бийлигин ишке ашырган президенттин бүгүнкү күндө ачык кадамдары байкала электигин айтышууда. Эми бул президент аткаруу бийлигине келдим деп, мен өкмөттү жыйнап, кана финансы министрлиги, экономика министрлиги экөө бир, же өнөр жай министрлиги, же айыл чарба министрлиги кандай кылабыз? Быйыл канча өндүрүш болот, канча түшүм жыйнайбыз, же билим берүүдү кандай кылабыз деген бир жыйын өткөргөнүн мен көргөнүм жок. Мүмкүн бир жеңишинен өзү бир башкарып жаткандыр кандайдыр, бирок ачык түрдө мындай башкарууну мен көрө элекмин. Бийликтин жүйөсү боюнча парламенттик башкаруу учурунда жоопкерчилик жок болгон. Мындан улам президенттик башкарууга өттүк. Анын жыйынтыгында президент аткаруу бийлигинин башына келип, ыйгарым укуктары көбөйдү. Дал ушундай кырдаалда ыйгарым укуктарга ээ болгон президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин иши үчүн жоопкерчилик алабы? Өзү конституциянын талабына ылайык, мисалы үчүн президенттин администрациясынын башчысы тире кабинеттер министринин төрагасы деген бир эле кызмат.
болчу да. Ошону экиге бөлүп алышты. Вот ошондон эле бир топ мындай чоң жүрүштө кетти да. Анан биз башында бул жөнүндө абдан мындай катуу айттык эле. Азыр ойлонуп көрсөк, баягы жоопкерчиликти ошол экөөнү эки должностка ушундай бир бөлүп койгондугу да болуп атат да. Баардыгы туура болот эле эгерде президент өзү ошол конституцияга ылайык жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алса. Буга чейин ош кыйыш мезгилдерде улам өкмөттү садага чаап алмаштырган ыңгайлуу эле. Эки тизгин бир чылбырды колго алган президенттин алдында чөдөгөндө эле экономиканы көтөрүү, коррупцияны тизгиндөө, тышкы саясатты бекемдөөңдүү орчундуу маселелер турат. Аткаруу бийлигин ишке ашырган өлкө башчы мамлекеттин жүгүн көтөрүп, элдин мүдөөсүн канчалык деңгээлде орундатат убакыт көрсөтөт.